Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта ынтымак андан кийин Сарыөзүн командасында ойногон Элеман Нурболот уулу 2024-жылы кайсыл жакта ойнойт? Райондор аралык мелдеште ким утту, ким мыкты оюнчу болду? Жана Суузактын аттары неге оюнга чыкпай калды? Айтып беребиз. Талас облусунун Айтматов районунун ийгилик командасы жаңы сезонго катуу даярданып жатат. Жогорку лигада ойной турган команда курамын күндөн күнгө күчтөп жатканы белгилүү болду. Ынтымак командасында ойноп жылдызы жаңган. Андан соң Сарыөзөндө ойногон Элеман Нурболот уулу 2024-жылы ийгилик командасында ойнойт. Бул тууралуу команда расмий түрдө билдирүү таратты. Эске салсак, Элеман ортодон жаркатынан улам көпкө ойнобойда калган. Учурунда ынтымакты ойноп, потенциалдуу жаш оюнчу саналган Элеман кайрадан мыкты оюндарды көрсөтөт деген ойдомун. Жаңы переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Ошондой эле ийгиликке Таластын мыкты улакчылары дагы кошулду. Алар Бакубат Таластын лидери болуп келген жекечи Маданбек Алтынбек уулу, акыркы жылы ынтымакта дагы ойноп калган Бакыт Төлөгөн уулу жана Бакубат Кара Бурак командаларынын намысын коргоп келген Бекбото Дамир уулу. Ошондой эле ынтымактын катарында бир нече ирет чемпион болгон Данияр Искендеров бул жылы ийгиликтин капитаны болот деп дагы айтылууда. Айтор ийгилик быйыл катуу күчтөндү. Команда жогорку лигада алдыңкы орундар үчүн күрөш алабы? Ой пикир калтырыңыздар. Бүгүн 22 февралда Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында райондар аралык республикалык мелдештен финалдык оюндары болуп өттү. Алгач 3-чү орун үчүн беттеште Сокулук району 9-1 эсебинде Суузакты утуп алды. Ал эми финалда Талас району 5-1 айырмасында Ак Суудан күчтүү болуп чемпионат алды. Ал эми мелдештин мыкты оюнчусу деген наамды Майрамбек Рыспеков алды. Биринчи орунду алган Талас районуна 350 000 сом акчалай сейдик берилгендигин кошумчалап кетели. Суузак районунда ойногон жаштыктын улакчысы Арген Абдуллаев команда эмнеге жеңилип калгандыгын айтты. Оюн жакшы болду. Өзүңүздөр көргөндөй өтө курч болду, жакшы болду. Окуй команда, жөн команда эмес. Булар киши жерлак чаап, балдар эми такшалып калды. Жакшы оюн болду, биздин аттарыбыз жүрбөй калды. Ат чыкпай, бак чыкпайт дейт. Качан аттыңар жүрбөй калды? Кайсы оюндардан кийин жүрбөй калды? Кече аттарыбыз баары эле аксап, бүгүн алиги ээлери, өзү бир-эки аттын ээлери баягы келип чаппагыла дегендин себебинен келдик эле, чаппай эле койгула дедилер. Анан оюн кап көбүлө дегенден ап бергиле. Ошого бир-эки ат утуп чаппай. Ошондой оюн болду, эми жакшы оюн болду, күчтүү экен, жеңиштүү. Болмадылар, ийгилик. Жакшы оюн болду. Бул турнирде өзүн мыкты деңгээлде көрсөткөн Ак Суу командасынын оюнчусу Жаныш Конушбаев жана анын алдындагы Аргымагы Айкашка. Аргымак Айкашка. Жетегиз районунун аты. Жетегиз район аралыкта чабып жүргөн. Ошактан көрүп эле анан. Жакта байкелерге айттым, ушул атты менен алып бергиле. Ушул суратынан алдырдым. Ошондо менен чабып калдык. Жеке эмес, сен только ошондо чабууга жаш өтө эле ушул ат менен. Негизи эле. Анан Норузга дагы ушул ат мененби? Же кандай? Норузга эми көрөбүз, эми оюндар бүткөндөн кийин ошону чечилет.